Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен. Кымбаттуу окуучулар. Силер менен амандашып жатканыма аябай кубанычтамын. Бүгүнкү сабактын темасы маалыматтык процесстер жана маалыматты сактоо. Адам маалымат дүйнөсүндө жашайт. Ар бир адам маалыматты өзүнүн эс тутумунда, андан тышкары ар түрдүү сыртка алып жүрүүчүлөрдө. Мисалы, кагазда, флешкада же дисктерде жазуу түрүндө сактайт. Маалыматты алуу, сактоо, иштетүү жана берүү менен байланышкан процесстер маалыматтык процесстер деп аталат. Качан гана айлана чөйрөнү сезүү органдарыбыздын жардамы менен сезгенде, биз маалыматты кабыл алган болобуз. Башка адамдар менен баарлашуу процессинде бир эле убакта биз маалыматты алабыз жана беребиз. Алынган маалыматтарды эстеп калганда биз маалыматты сактайбыз. Кайсы бир максаттарга жетүү үчүн жана туура чечим кабыл алуу үчүн биз маалыматты иштетебиз. Маалыматтын көлөмүн өлчөө. Сактоо формасы боюнча маалыматты аналогдук жана санариптик деп экиге бөлүшөт. Эки форманын айырмасы бул аналогдук маалымат үзгүлтүксүз, ал эми санариптик болсо скреттүү, башкача айтканда өзүнчө элементтердин көптүгүнөн турат. Каалагандай маалыматты сактоо үчүн анын көлөмүн өлчөө керек. Информатикада маалыматты өлчөө үчүн эки негизги ыкма колдонулат: мазмундук жана алфавиттик ыкмалар. Мазмундук ыкма. Мындай ыкманын жардамы менен алынган маалыматтын көлөмүн алынган билдирүүнүн маалыматтык мазмунунан көз каранды. Эгерде билдирүү маалыматтуу болбосо, билдирүүнүн алуучу үчүн мааниси жок. Анда маалыматтын көлөмү нөлгө барабар болот. Бул учурда билдирүүнүн маалымат берүүчүлүгү анын ичиндеги пайдалуу маалыматтын көлөмүнөн көз каранды болот. Мындай билдирүү кандайдыр бир кырдаалдын белгисиздигин толугу менен жокко чыгарат же азайтат. Мисалы, адамдын кийинки аялдамадан түшө тургандыгы жөнүндөгү маалыматтын белгисиздиги ооба же жок деген жооптун бир вариантын тандап алуудан турат. Ыктымалдыгы барабар болгон окуялардын маалыматтын көлөмүн аныктоо үчүн n барабар 2-нин i даражасы формуласы колдонулат. Мында n бул мүмкүн болгон окуялардын саны. Маселе. Жүргүнчүдөн сурашты: сиз кийинки аялдамадан чыгасызбы? Ооба деп жооп берди. Ал эми жооп канча маалыматты камтыйт? Чыгаруу. n барабар 2-нин i даражасы. n барабар 2. Ооба же жок деген жооптун варианттарынын мүмкүн болгон саны. Анда 2 барабар 2-нин i даражасы. Бул жерде i бизде 1-ге барабар. Демек жооп 1 бит. Дагы 1-2 мисал карап көрөлү. Китеп жогорку же төмөнкү текченин биринде турат. Китеп төмөнкү текчеде турат деген билдирүү белгисиздикти туп-тура 2 эсеге азайтат жана 1 бит маалыматты камтыйт. Экинчи мисал. Информатика боюнча олимпиадага 4 окуучу катышат. 2 катышуучу эң көп балл алды деген билдирүү баштапкы белгисиздиктин туура 4 эсе 2 жолу 2ден азайтат жана 2 бит маалыматты камтыйт. Алфавиттик ыкма. Мындай ыкмада маалыматтын көлөмү каалагандай тилдеги, табигый же формалдуу текстте колдонулган символдордун маалыматтык салмагынан көз каранды болот. Алфавиттик ыкмада алфавиттин кубаттуулугу деген түшүнүк колдонулат. Анда алфавиттеги белгилердин жалпы саны, анын ичинде сандар жана тыныш белгилери көрсөтүлөт. Мисалы, кыргыз тамгаларынын жана колдонулган символдордун алфавитинин кубаттуулугу 57. Бул жерде 36 тамга, 10 цифра, 11 тыныш белги, каша, бош орун.
Табигый тил. Адамдардын ортосунда баарлашуу үчүн колдонулган тил. Кыргыз тили, орус тили, англис тили жана башка дүйнөлүк бардык тилдер. Формалдуу тилдер. Билдирүү түзүлүшүнүн так эрежелери менен мүнөздөлгөн жасалма тил. Ноталар, Морзе алифбеси, химиялык элементтердин формуласы, программалоо тилдери. Бит боюнча алфавиттеги бир символдун маалыматтык көлөмүн төмөнкү таблица боюнча эсептөөгө болот. Варианттардын саны же болбосо алфавиттердин кубаттуулугу. Маалыматтагы биттин саны. Ошентип, алфавиттин кубаттуулугунун формуласы мындай болот. M барабар 2-нин k даражасы. Мында M алфавиттин кубаттуулугу, k биттин саны. Символдук маалыматтык салмагы. Башкача айтканда, мисал катары 64 саны. Бул жерде биттин санын табганда 64 саны 2-нин 6 даражасы болгондугу үчүн бизде биттин саны 6га барабар. Билдирүүдөгү маалыматтын санын аныктоо үчүн ошол тексттеги символдордун санын берилген алфавиттеги бир символду коддоо үчүн кеткен биттердин санына көбөйтүү керек. Маселен, алфавит 32 тамганы камтыйт. Анын бир тамгасы канча көлөмдөгү маалыматты камтыйт? Чыгаруу. Алфавиттин кубаттуулугу 32. 32 барабар 2-нин 5 даражасы. Демек, бир символдун салмагы 5 бит болот. Жобу 5 бит. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Келеки сабагыбызда амандашканча аман болгула. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.